Шаршембинин кечинде кайрадан ар бириңиздер менен амандашып жаткан бул сонун шоу көрсөтүүсү. Ар бириңиздерге кутман кеч, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн сиздер менен кайрадан алдыңкы 1 саат аралыгында сонун шоу берүүсүндө сонун коноктору орун алат, музыкалык чыгармалар бар, оюн зооктор бар. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Барыңыздарга жагымдуу кеч тартуулоо максатында бүгүн кайрадан түз эфирге чыгып жаткан маалыбыз. Ал эми бүгүнкү биздин эң алгачкы коногубуз менен эле тааныштырууга даярбыз. Ал эми биздин эң алгачкы коногубуз өзүнүн сонун чыгармасы менен келип калган учуру жагымдуу чыгармага баарыбыз биргеликте назар салалы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, бардыгыбыз сүйгөн, сиздер сүйүп биз урматтаган Майрамбек Осмонов агайыбыз бүгүн конокто. Саламдашуу ыры менен баштайлы, барыңыздарга салам айтабыз. Колчоолор болсун, сонун шоу берүүсүн сонун кылып ачып берген Майрамбек Осмоновго ыраазычылык билдиребиз. Дагы сизди төрүбүзгө чакыралы, келиңиз агай, келип бериңиз. Дагы бир жолу көрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн бизде сонун шоу берүүсүнүн эң алгачкы коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, сонун чыгармалардын аткаруучусу, жаратуучусу, сиздер сүйүп биз урматтаган Майрамбек Осмонов агайыбыз конокто. Дагы бир жолу кош келипсиз. Көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Келиңиз эл менен саламдашып алыңыз. Рахмат, урматтуу. Биз сыйлап дайыма тазим кылган кыргыз элим абдан
кубанычтабыз, айдан аман жылдан эсен жолугушуп атканыбызга. Биз эми элүүдөн өтүп калып, элден алыстадык деп айта албайбыз, бирок элдин жүрөгүндө жашайбыз го деген жакшы үмүтүбүз бар. Албетте. Анан биздин бул Кыргыз теле радио корпорациясына дагы мындай көп келбей калдык. Баягы тиричилик турмушка байланыштуу дегенде, анан эң эскиси ошол жамаатка, анан жетекчиликке рахмат, ушу бизди эстеп, ойбоюбузга койбой келгиле, чыккыла, эл сагынды, ана мына дегениңиздер бизге дайыма күч кубат, анан жакшы бир стимул, алдыга жылууга дагы чыгармачылык менен иштегенге бир жан кубат болот деп эсептейм. Сонун чындыгында бат-баттан бизди сагындырбай келип туруңуз. Анан эфирден сырткарда айтып калбадыңызбы? Мен көп деле эфирлерге келгим келбей калды мурункудай депчи. Бунун себеби эмнеде болду экен? Же келөөр жадап калгандан? Жок, жадагандан эмес, мындай көбүнчө эртең менен чакырышат да. Анан база аккордеонуңузду ала келиңиз деп жарым сааттан кайра чалат. Биз эми түндө тойдо болобуз. Футболго, тиги жака, бу жака барабыз. Андай мындай дегенде, анан эртең менен чарчап келгенден кийин 7-де ырдаш кыйын да. Анан ошол боюнча бул чарчап жакшы ырдай алган жок, эфирге койбой эле коелучу дебейт да. Эмне да коюп коет, анан балким кадырың аз-аздан жерге түшө берет. Ылдый жакындап дегенде жерге, анан өзүң дагы уялып тартынып каласың да, барбай эле койбой депчи. Анан кийинчерээк мындай бир чечим кабыл алдым да, ошондой чарчаган учурда ачык эле айтып, барбай эле койгонум жакшы депчи. Анан бизден тың, бизден үндүү, бизден таланттуу, бизден мыкты, бизден өйдө турган, бизден эл аны жакшы көргөн таланттар аябай көп да. Ошолор деле чыгып турса, анан улам жаштар өсүп атат, Кудайга шүгүр. Биздин кыргыз элинин баягы уу чугур эмес экен. Улам бири мыктылар чыгып атат, бирок ушундай учурдан пайдаланып айткым келет да. Эртең дагы бир 10-15 жылдан кийинки дагы мындай өзүн уялбай карай турган бир чыгармаларга мындай баш бакса деп эсептейм. Анан көбүнчө эмите беришет да, мындай тойский вариант ырларыңыз барбы деп эле. Бүгүн эле үй алып, машина алып, анан эртеси бактылуу таалайлуу болуп, анан ушу эл мен жөнүндө сөз кылып калса кана деп ойлошот экен да. Бат эле жейт. Анан мисалы мен өзүм ушундай Майрамбек болуш үчүн аябай көп эмгектендим да. Эми азыр деле Майрамбек боло электим деп эсептейм. Себеби адам өзүнө өзү ынанып, мен ушуга жеттим деп айтуу өтө кыйын. Ментип Ырысбай Абдыкадыровдор айта алган эмес, Асанкалы Керимбаевдор айткан эмес, алар өздөрүнүн жөнөкөйлүүлүгү менен, жапакештиги менен, мындай чыгармага болгон көз карашы, көрөгөчтүгү менен булар акырын тепкичти басып отуруп анан бийиктикке жеткен. Бирок өздөрү да билбей калган. Алар ошол бийиктикке кантип жеткенин өздөрү да байкабай калган. Көрсө, алардын насаатчылары, алардын уюткусу мындай биздикинен башкачараак, анан мындай сапаттуураак болсо керек деп эсептейм да. Алардын учурунда акындар да мыкты болгон. Омор Султанов, айтылуу мыкты акындар, Анатай Өмүрканов, Шайлообек Дүйшеев, алардын учурунда алп акындар болгон. Азыр деле көздөрү тирүү дегендей бир тобунун. Анан алардын чыгармасы 50 жылдан бери жашап атпайбы? 2 жыл мурунку чыгармалар унутулуп эле калды. Мисалы, Баланча Түкүнчөнүкү деп айта албайм. Эми азыр жамгыр жагат атат, эшикте скорый чакырып калышы мүмкүн да. Анан алар дагы ошол ырлар менен мен ойлойм үй бүлөсүндө жакын туугандарына, досторуна мактанса керек. Мен ушундай ыр чыгардым депчи. Анан эң жаманы ушу Асанкалы Керимбаев устазым айтчу эле, бейиши болсун эле. Майрамбек, кийин 10 жылдан кийин чыгармаңдан уялып турсаң, бул деген орусча айтчу да, позор дечи да. Ошон үчүн эми улам жаш өткөн сайын делдеңдеп анан Баланчага теңелем деп буту колубузду сындырбай, өзүбүздүн эле нугубуз менен жүргөн жакшы. Чыгармачылык деген бул оңой олтоң эмес. Мисалы, көчөдөн бир аз ачка болуп өтүп баратсаң, мындай бир сырттагы кафелерде бирөөлөр жакшынакай кийинип алып, музыка угуп, анан бир отуруп сайраңдап атса, көзүңө жакшы көрүнө берет. Ал биздин аялыбыздын көзүнө дагы, сиздин күйөөңүздүн, Баланчанын жакынынын көзүнө да жакшы көрүнө берет да. Бирок ошонун ичинде өзүң ошол турмушту, ошол сүрөттү өзүң мындай өз башың менен тартып көрсөң, балким ал чарчап үйүнө кеткиси келип аткандыр. Балким ал ошондой күнүгө жанагындай чарактагандан жадагандыр. Балким ал айылга кеткиси келет. Балким ал мындай өзүнчө жашагысы келет талаа түстө дегендей. Бирок берки адамга, ачка адамга жакшы көрүнө берет. Ошон үчүн мен ойлойм, адамдагы эң эле бактылуулук бул жүрөгүндөгү тынччылык да.
Анан үй бүлөдөгү тынччылык, анан ааламдагы. Эми экөөнү жокко чыгарса болот. Мисалы, ааламда тынччылык болбосо, башка бир мамлекетте согуш болуп аткан болсо, деле тынч уктап атпайлы. Мисалы, Украинада 1 жылдан бери согуш болуп атат. Эртең менен Украина эмне болду экен, апа деп эч ким деле тынчсызданган жок да. Анан үй бүлөсүндө да тынччылыгы болбогондор ажырашып эле тынып кетишти. Бирок адамдын өзүнүн могу жеринде жүрөгүң дүкүлдөп ушул өйүп, ушул ооруп аткан болсо, муну Кудайдан башка эч ким айыктыра албайт. Ошон үчүн мен ушул элге журтка айтам да, биринчи тынччылык бул жүрөктөгү тынччылык. Жалпы жонунан айтканда, тынччылыкта жашаган бул эң чоң бакыт. Ооба, чындыгында эң чоң бакыт, чындыгында жүрөктүн тынчтыгы деп коет эмеспизби? Анан жогоруда да айтып өттүңүз го, кийин өзүңдүн ырларыңан уялып калбагандай болуш керек депчи. Сизде болгон эмес беле, жаш кезде бир ыр чыгарып алып, анан ушул ырды жөн эле койуп турум деп кийин өкүнгөн учурлар? Бар, толтура, мен андай уялган ырларым бар. Ошол мен уялып жүргөн ырларды элдер билет. Көп эле ырларды жазганбыз, анан эми ал кезде балким кээ бир ырлар мындай таң көрүшү курсакты тойгузсага бир жакшы шым көйнөк алып алсак деп чыгарган ырлар болгон. Анан жакшы акындарга жолукпадыкпы? Алымхан Дегенбаева деген, Барчынбек Бугубаев деген акындарга жолуктук. Мына Шайлыбек Дүйшеевдин канча ырларына оон жаздым. Каныбек Киманалиевден бир 22ден көбүрөөк ырына оон жаздым, абдан көп. Андан сырткары мына бүгүнкүлөр мына Кубат Оторбаевдардын жакшы ырлары чыгып атат дегендей, кече жакында 5-6 бир жакшы ырына оон жаздым деп эсептейм. Ал кишинин да бейиши болсун, Чыныбай Турсунбековдун ырларына оон жаздым. Ал киши да окумуш жазган экен. Анан мындай таланттуу адамдардын ошол экинчи өмүрү жашаш керек деп эсептейм да. Анан жашабай, мындай эстебей калса, бул үй бүлөсү үчүн дагы, анан бала чакасы үчүн дагы оор, туугандар үчүн дагычы. Мисалы, кээ бир адамдар өтүп кеткен, бирок алардын экинчи өмүрү сүрүлүп, мындай доору жүрүп, кадимкидей, мисалы, тойго барсаң, Ырысбай Абдыкадыровду сөзсүз эстетет. Түгөлбай Казаковду сөзсүз эстетет. Асанкалы Ермаевди сөзсүз эстетет. Табыл Дактановду сөзсүз эстетет. Мамажановду эстебей койбойсуң. Калдыбек Тагаев жана башкаларды сөзсүз эстейсиң, Аксубай Атабаевдарды. Анан мен таң кала берем да, ошол биздей эмес, алар 25-20 жашында керек болсо, мектеп жашында 30га чыга элек мезгилинде жазган ырлары кадимкидей баягы каны коюлуп, мындай акыл чөйчөгү толуп, жашоодо тажрыйбалуудай болуп, ошолор жанагы адамдарды тарбиялоочу китептерди ошолор жазгандай, бардык нерсени жашап койгондой. Бардык нерсени жашап койгондой оондор жазгана таң калам. Мисалы, жөнөкөй эле ыр, эч кандай татаалдыгы жок. Биз жүргөн айлуу түн кайда. Ушул ыр саптар ырдалып баштаган деле, ошол ырды кайсыл учурда уккансың, ошол мезгилге барасың да учуп. Мисалы, мен бул насыйкат деген деле ушул эски айылдагы үйдүн капталындагы күн батыш жагындагы талдай илинип турган радио, ошол мезгилдеги менин жашым бир 6-7 классым эске түшөт да. Көрсө ошол ар бир учурдун, ар бир доордун чыгармалары ошол мезгилди алдыңа сүрөттөп көрсөтүп, анан такыр бир видеода эстете албаган, башка сүрөттө эстете албаган нерсени мындай элес аркылуу көз алдыңа алып келип, анан мындай жашооңду дагы илгерилетип анан коюлатат экен да. Анан мен бир нерсени айткым келе берет. Мурун биз болсо, силер анын даамын татып калдыңар, татпадыңар билбейм. Илгери күлгөндөчү, эки тизебизди чапкылап, мурдубуздан суу чыгып кеткенче, отуруп тура калып, тизелеп, секирип күлөт элек. Бирдекени айткандачы, нар жакка арыкка чейин бир 7 метр басып барып келип күлөт элек. Азыр эми жанагы жасалмалар сенин баягы кийимиңе, азыр адамды баалаш үчүн сөзсүз жанында бир мындай материал болуш керек да. Бир материалдык мүмкүнчүлүгү болуш керек. Мисалы, жаныңда жакшы машина, же сен жакшы жумушуң, же бир жакшы таанышың, ушундай болуш керек да. Мисалы, мен Рамис Рыскуловду жөн эле көрүп эле жакшы көрчүм да. Ушинтип Майрамбек деп койсо эле ошол кишини жакшы көрүп эле, ошол кишинин айланасы бүт эле мындай аруланып, тазаланып калчу да. Азыр сөзсүз анын бир кумуш ботинкасы болуш керек, анан жакшы кийинип, терде иштейт да, ол тиги баланчанын иниси да деп. Анан ошол жасалма бактылуулар жасалма күлүп башташты да. Кантип дебейсиң да. Ооздору деле биздикине окшогон эле телпийген ооздор болчу.
Аны мындай кыздардыкына окшотуп назик күлө башташты депчи. Анан эң таң калыштуусу мен бир жашаган көчөдө оозум моундайлар бар эле да. Эчтеке жок. Азыр бүт эле монтуп калды. Бүт эле монтуп калды. А бул эмне десең ботекс дейт, ботекс дейт. Монтуп эле дөлдүйүп калышты да, дөлдүйүп калышты. Кудай сактасын. Кудай Таала бизди жаратып, өзү сонун кылып кынап койгон бул мүчөнү бузбаш керек да. Бузуп жумасына 80-100 миң деген адамдарга концерт койгондор эмне болду? Денесин бузгандар. Анан аны менен сулуу болом дебеш керек да. Ар бир мезгилден өзүнүн сулуулук курагы, учуру болот. Анан ага өзүң суктанып, өзүңдү өзүң күзгүдөн жакшы көрө албасаң, сени күзгүсүз эле күзүндө жайында, кыш жайында жаныңан көргөн баалагандар болот. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай сулуулукту жасалмалуу жол менен кылбаш керек. Мен мисалы эртең менен 4-тө деле ушундаймын да. Бул мактаныч эмес. Мактоолор эми Кудай Таалага болсун. Түштө деле ушундаймын. Курсагым ачта деле ушундай, акча тапканда деле ушундай, кай жерде болсо ушундай, аялым чалса деле ушундай, айылыма барсам деле ушундай да. Мен ошону кармаганга аракет кылам. Жөнөкөй болгонго аракет кылам. Себеби көзүбүзгө көрүнгөн ар бир күнү жоолуккан, айлык тапса оолуккан бардык адамдардын бир жакшы касиети болот. Чынбы? Ооба. Бирөөнүн бир мындай сөз көтөрүмдүү сыпаты болот да, жакшы. Аны канча жемелесең деле күлүп, жайнап кутулуп кеткени бар. Анан күлүп турсаң деле ызырынып, зарын чачып тургандар бар. Анан колунда жок болсо деле кел деп көңүлүндө баарын чачып тургандар бар. Анан такыр өзү мындай эмгек кыла албай, аракети жок, жетелеме болуп калган, анан бир буюм алсаң, мен да бир досумдун жездеси бар, ушундай алды да, аябай сонун деп. Бирөөнүн эмгеги менен мактанган адамдар да көбөйүп кетти. Анан дагы андан чоңураак бирдеке алсаң, менин да бир армияда болгон чоң эме досум бар, бир Талай деген. Ошо да ушундай эме алды да, жаман чот келген да. Өзү эч нерсе кылбайт, жатып ичер, эмгеги жок. Эки карыш бассаң, сен аркаңан жаман сөз сүйлөгөн. Анан бирөөнү ушактап отуруп чай ичкен адамдар көбөйдү. Анан бирөөнүн жакшылыгына ынанып, Кудай бизге да ушундан берсин, бизге да ушундай жуксун, жакшылыгына буйрусун. Бу дагы бечара ушунчалык кыйналып жүрүп, ушунча эмгек кылып жүрүп жетти ушуга бечара. Өзүнө буйрусун, буйрусун деп сүйүнүп койгон киши жок. Эмне кылып тап, акчаны каяктан табат дейм да бул. Билбейм, ушинтип эле бирдекелерди ала берет го деп ичи таарып эле, ичи чирип, курттап, же бирөөгө жакшылык кылбайт, же бирөөгө жакшы сөзүн айта албайт, ушинтип өмүрүн өткөрүп аткандарга ыстык салам. Оңолуш керек. Ооба, бирөөнүн жакшылыгын көрүңүздөр. Анан саат 5-те барып, түнкү саат 12-ге чейин нык тоюп атпайсыңар, курсагыңар нык тоюп, дагы жанталашып стол үстүн карап, бийлеп атканда тиги контейнерге салып койгон улам жанагы кичинекей Кытайдын тоогун бутун дүнүйө көрүп, ошону карап аткандарга ысык салам. Эме ата-энеңиздин акыбалын бир сурап коюңуз. Эме ичиңиздеги мына бир топчу дайыма ачылып калып атат, семиздигиңизденчи. Барып эжеңиз кыйналып атат, сурап коюңуз. Бир иниңиз кыйналып жүрөт, больницалап эме бирөөгө чалып атат. Бир 3000 сом берип турасыз аке, ушу рентгенге да ошону барып сурап коюңуз. Аялыңыз деле кийинтип аны эле сүйүнтө бербейчи. Бул эми сонун шоу десе эле бир чалчактап эле анан бери жыртык, анан ооба бир каякта бир кыргыз эле мектепте өсүп анан мен келип аттым сагындым дебей, кичине адам өзүн оңдоп, мына кыргыз тилин өздөштүрүп сактап калбасак болбойт, кагылайын эл журт. Балдарыбыздын бардыгы эмне, чо это, это чо, ата деп калышты. Ошолорду тарбиялап, өлгүчө бир кичине жакшылык кылып кетели кыргыз элине. Кандай айттым? Өтө күчтүү болду агай. Сизди угуп эле анан көрүүчүлөр дагы айтып атам баягы семинарга келгенде эле блокнотуңуздарды көтөрүп чыгып эле отуруп, керектүү маалыматтарды жазып ала турган сөздөр болду окшойт. Ий деп тур. Да бир эмени айтып коеюн. Түндө саат 10-до келип алып эле жанагы үй тойлордочу түштөндүрүп коелу деди келе дей беришет. Мен ушуну айтып коеюнчу, шуну жазып алыңыздарчы соткаңыздарга. Мынакей эртең менен 10-дон кечки 5-ке чейин, 4-кө чейин болсо да болот. Муну түштөндүрүү дейт. Түштөндүрүү. 5-тен баштап 7-8-ге чейин муну кечтендирүү дейт. Саат 8-ден 11-ге чейин муну түндөндүрүү дейт.
Бизде бардыгы түштү. 11-ден жана чалчактап араксыз жашай албай барып келгенде кудасынын куда кийин атын билбегендер бар го, жана арак менен жаллаң ушун менен той өткөрөм дегендер. 11-ден 2-ге чейин кетпей калса, муну кеттендирүү дейт. Ошол убакта тамак алып келип калсаңар, кокус жанагы 11-12 кой алып кирип атпайсыңар бир күндө. Жетимдер багыш ошону көрүп алып, шилекей агып жүрөт. Анан кетпей мас болуп, дуп болуп калса, аны жаттандыруу дейт. Анан кийин эртең менен кетип атканда, аны аттандыруу дейт. Анан аттандыруунун жанында дагы кеттендирүү бар. Ар бир адам өзүнүн сыйын билип, мен ойлойм да. Ошол 10-11-ге чейин эле бизди сыйлагыла, анан кызыбызды алып кетели, бизди да куда союп тууган туушкан күтүп атат деп эле кетип калышпай, жок. Көрүш керек да. Абакыш тиги дагы бизди келген кудаларыбыз начар жердин тукуму экен дебей деп карызга алып, тиягын биягын эптеп болгула, эми кийин силердикине барып биз да ушинтебиз деп аябай кыйналып атышат. Бирөөнүн тою болду. 6-да той башталды. Шорпо самса тартты. Эшикке 15 мүнөт тазалыкка дем алышты. Келгенден кийин этин тартты. Саат 8-де той бүттү, бата кылдык. Эч кандай музыка деле болгон жок, чаңкылдап эч ким чарчаган жок. Анан эртеси ошол досубуздан сурасак айтат, 49 аял киного барыптыр. Ошол Нур-Супрадан чыгып алып, киного барып, кинону көрүп, баягы жан дүйнөнү кичине байытып, анча-мынча биз билбеген нерселерди көрүп, саат 10:30-да үйгө кирип, анан бир ысык чай ичип 11-де жата турган болдук дейт. Адамдар ошого айтчу эле, өздөрүнүн жашоосун өздөрү татаалдаштырып алды депчи. Кыйналып эле, чарчап эле жүргөн адам. Билбейм, ошол ысыраптан дагы алыс болсок, анан сонун шоулор боло берет эле, жан дүйнөдө жакшы нерсе, ой тилек боло берсе, ошол шоу ошол. Туура айтасыз. Чындыгында эле азыркы учурдун өтө актуалдуу темасы, ар бирибиз үчүн үлгү ала турган нерселер болду окшойт. Келиңиз ушул жерден маекти бир аз токтотолу да, кайсыдан ыр сураналы, аккордеоnuңузду колуңузга алып, кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Биз көнгөн, биз сүйгөн бир ырды суранайын десек, бирок өзүңүз башка ырды аткаргыңыз келип атат окшойт. Ооба. Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Надырбек Алымбеков агабыздын акыры жок деген бир чыгармасын оон жазгам. Ошол ырды да берейин. Сонун, келиңиз. Надырбек Алымбековдун эң биринчи ошол Периштем деген ырдына оон жазып, ошол кишинин ыры аркылуу таанылгам. Ал кишини айтпай кетиптирмин. Ак чөп башта, ал киши дагы абдан мындай салабаттуу болуп каарып, өтө мындай салмактуу адам. Агай, уруксат болсо микрофонуңузду бир аз өйдөрөөк кылып аласызбы? Аз аккордеонго тийип, бир аз үндөн. Аябай тазим кылабыз. Анан өмүрүнө Кудай береке берсин. Какен эжеге рахмат, ошол кишини оорутпай, сыктатпай, жакасын кирдетпей, дайыма кундуздай жаркылдатып алып жүргөндүгү үчүн акыры жок деген чыгарма. Ошол кишинин турмушуна толук байланышы бар. Анан акырында 2 сөз бар, ал мага байланыштуу. Баары сунт коюлат. Жашымда менет басты, чөккөнүм жок. Жакшылык дөөлөт басты, көпкөнүм жок. Тыйындан сом курадым байлык үчүн, түбүнө түгөнгүрдүн жеткеним жок. Жаңылып ужутупмун өлгөнүм жок. Жамандык көп азгырды көңгөнүм жок. Bir ölür taşırgıtsa aş veripmin. Bir gana uşakçını cengenim çok. Bir gana uşakçını cengenim çok. Mansaptın balın juttum, tökkönüm jok. Man çarkap manap olup ketkenim jok.
бийликтин талаасында дыйкан болуп, мончоктоп тер агыздым, кетменим жок. Жаңылып ужутупмун, өлгөнүм жок. Жамандык көп азгырды, көнгөнүм жок. Bir ölü taşırgıtsa aş veripmin. Bir gana uşakçını cengenim jok. Bir gana uşakçını cengenim jok. Bilgenge жақшылықтың ақыры жоқ, білбеген bir ғана ақылы жоқ. Емгеге бүт елімдін менен ырам, ел болбой тарасында ақыны жоқ. Жаңылып ужутупмун, өлгөнүм жоқ. Жамандық көп азгырды, көнгөнүм жоқ. Bir ölü taşırgıtsa beripmin. Bir gana uşakçını cengenim jok. Bir gana uşakçını cengenim jok. Vujutum bir ok deli cengenim jok. Jamandık көп azgırdı, cengenim jok. Bir gana dinen Bir gana uşakçını cengenim jok. Bir gana uşakçını cengenim jok. Anam da hayalımdı. Jön dedim. Jön dedim. Cengenim jok. Kol çalar bolsun. Аяк кысабы өзүмө тиешелдериңиз эле. Аяк кысабы кандай болот болду экен деп бардыгы чыдамсыз көңүлдө атканбыз. Ага чечпей туруңуз, аккордеоnuңузду териңизди бир сыйра арчып алып туруп, биз командабыз менен жалпы суранып атабыз. Жалпы көрүүчүлөр дагы күтүп атат. Болбой эле ошол сезим ырыңыздын бир куплетин аткарып берсеңиз. Bugün ben seni istedim, seni istedim. Joluksam aytıp berem sebeplerin. Jaştığım ketki çekti, ömürüm ötkü çöktü. Bu sezim havasuday gerek dedim. Bu sezim Bu sezim havasuday gerek dedim. Bu sezim havasuday gerek dedim. Кол чалар болсун, ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип суранычыңызды аткарып, ушуларды аткарып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Негизи бизде убакыт акырынан соңуна чыгып бараткан экен. Сиз менен сааттап деле сүйлөшө бергибиз келди. Берилбей калган суроолорубуз дагы калып калды, бирок убакыт тилекке каршы акырындан соңуна чыгып бараткан экен. Келиңиз сизге эркин микрофон сунам. Рахмат, эмне дейбиз? Баягы кыргызда бир сөз бар, ошол дайыма эсиме түшө берет. Падышадан сурасаң багың сынат, байдан сурасаң шагың сынат деп коет го. Анан Кудайдан сурасаң баарын сунат дейт. Ошол Кудай Таала элибизге тынччылык берсин. Өзүбүз алакандай эл болгон менен Кудай Таала мээримин төккөн элбиз. Дайыма ошол жакшылыктан чарчайлы. Элибизге, журтубузга тынччылык берсин. Көктү караганда ошол чымчык кушту, анан самолет учуп кетип атат деп мындай баягы эл ташыган самолетко суктаналы.
эч качан башка элде болгон согуш, кыргын бизде болбосун. Баягы илгерки бир эски макалды жаңырткым келип атат. Жер титиребесин, эл битиребесин, аман болуңуздар. Айтканыңыз келсин, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай сонун алтын кептериңиз менен бөлүшкөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык. Буюрса сагындырбай бат-баттан келип туруңуз. Чыгармачылыкка ийгилик, ден соолук каалайбыз сизге.